Сиз Россияда көптөгөн кыргыздарга үй алып бердиңиз. Алардын катарында мен дагы бар. 10 миңден ашуун жарандарга үй алууга, үй сатууга жардам бердик. Ал кезде деген квартирада 5тен 10дон адам жашаса, сонун условияда жашайт экен дешчү. Биз эмнени кылыш керек, элге ушундай жардам керек, элге выгодно үй алып бериш керек, элдин үйүн выгодно сатыш керек. Бүгүн алган үйүн эртең там как минимум 30-40%, а может 100%ге кымбат сатыш керек деген максатты коюп эле ишти кыла бергенбиз. Ошол менен биздин компаниянын культурасы жаралды десем дагы болот да. Бул воссоединение семей. Келечекте эмне кыла алса болот ал квартира менен? 2 жылда Москвадан кетем деген ою болсо, анда үй алыштын кереги жок. Акчамы дядя Ваняга эмес, өзүмдүн үйүмө берсем деген нерсе адамдарга да үй алган выгодно деп айтам. Ошо 10 жылда 5 үй алгандар бар, 6-7 үй алгандар бар, 2-3 үй алгандар бар. Акылдуу адамдардын бири десем. Акыркы фатвалар боюнча адал эле да. Россияда исламская ипотека бар. Ал ипотеканын алуучулары аз, өтө аз. Ушул реабилитационный центрдин курулуш максатына кантип келип калдыңыз? Биринчи себеби ошо медицинага келиш. Бир эле бала менен иштеш эмес, анын үй бүлөсү менен дагы иштеш. Өзгөчө баланын ата энеси өзгөчө мамилеге муктаж. Деп ошон үчүн ата энелерге дагы мээнет керек экен. Эң чоң мээнет керек. Демек, аутизм жеңсе болот. Бул эми оор эмес да, бул состояние. Ошо состоянияны бир калыпта узагыраак кармаса болот деген. Жыл сайын аутизм диагнозу коюлган балдардын саны көбөйүүдө. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалыматына ылайык, бул тенденция Кыргызстанда да байкалууда. Аутизм бул бала үчүн гана эмес, анын бүтүндөй үй бүлөсүнө үчүн чоң сыноо. Пойдем. Assalamu alaikum, саламатсыздарбы биздин урматтуу катталуучулар жана көрүүчүлөр. Биздин бүгүнкү коногубуз Зарита Ахматова эжекебиз. Көбүбүздүн ар бирибиздин үй бүлөбүздө мигранттар бар. Өзүбүз да мигрант болуп жүргөндөрбүз. Ошол миграцияда көптөгөн миңдеген кыргыздарга үй алып берген эжекебиз. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Бүгүн конокто биз сиздебиз. Анан биз конокто болгондо дагы өзгөчө жерде коноктобуз, өзгөчө балдар үчүн реабилитациялуу борбордо коноктобуз. Борбор тууралуу кыскача айтып кетсеңиз. Реабилитационный центр 2 жылдан ашуун болуп калды, 3-жыл келип атат, иштеп атат. Биз бул центрди как социальный проект катары ачканбыз. Азыркы күнүнө 50дөн ашуун балдар келип бул жерден өздөрүнө керектүү процедураларды алып жардам алып турушат. Жалпысынан 30га жакын адистер иштешет. Кыскача айтсак ушул. Анан ай сайын жок дегенде 3-4 баланын тушоосун кесилип турат. Бул дагы аябай чоң сүйүнүчтөрдүн бири. 10 жашка чейин баспаган, 3 жашка чейин баспаган, 5 жашка чейин баспаган балдар бар. Ушул жерден реабилитациялык жардамдарды алып, анан басып биринчи кадамдарын таштап, биринчи сөздөрүн чыгарып, сонун ийгиликтерге жетип турган кез. Биз бул аутизм же болсо ЗПРР бул темага кайтып келебиз, бирок бар жок ирети менен башынан болсун деген ойдо мен сизге суроо узатмакчымын. Сиз Россияда көптөгөн кыргыздарга үй алып бердиңиз. Алардын катарында мен дагы бар. Анан бул нерсеге сиз бир жылда же бир мүнөттө келип калган жоксуз да. Кандайдыр бир процесстерден өттүңүз, оор иштерди башыңыздан өткөрүп, кыйын баягы мигранттын жашоосун тузун татып көрүп, анан кийин ушул нерсеге келдиңиз.
Анан ал миграцияга чейинки болгон жашоону дагы кантип барып калганыңыз, кайсыл жерден болосуз деген суроо кызык болушу мүмкүн. Балким. Өзү Кыргызстандын кызы болом. Өзгөнүн кызы, Жалал келини дегендей. Мен өзү аябай эрте жумушка чыгып, эрте ишти баштагам. 18-ге толо электе эле бул азыркы Элдик банк болуп калды. Ал кезде РСК банк эле, ал жерде жумушка кирип 13 жыл иштегенмин. Тагдырдын буйругу экен. Ушу биздин да пешенебизге жазган экен. Карыз болуп Россияга качып кетип дегендей. Анда Бул канчанчы жыл? бул 2009-жылы, 2008-2009 жылы. Анда соц тармактар мынчалык жайылган эмес эле да. Соц тармак деген жок эле ал кезде. Андай болсо мошенник деп дароо чыкмас. Ооба, Mail.ru бар эле, Mail.ru аркылуу сүйлөшчү элек ал кезде. Мен да ушул 30 жашка чыгып чыга элек кирбезим эле. Анан жаштыкпы, акылсыздык кылыппы, ушундай кичине карызга батып калганбыз, ортого туруп койгон жерлерибиз болуп калган. Анан ушу тагдырдын буйругу себеп менен Москвага барып калганбыз. Карыздан кутулдуңузбу? Азыркы күндө ооба. Бирок карыздан кутулуш үчүн аябай көп убакыт талап кылды, көп мээнет талап кылды, канчалаган көз жаштар төгүлдү дегендей. Москвага барсак, Москвада көчөдө эле таштап койбоптур, чачып койбоптур акчаны бирден терип алгыла деп. Ал жерге барып да жумуш кылыш керек экен, жумушка албайт экен. Ал кезде азыр жыргал заман, азыр каалаган жумушка кире алат, каалаган жумушту ала алат, айлык акы жакшы. Бирок ал кезде андай эмес болчу. Ал кезде деген өтө кыйынчылык болчу. Квартирада 5-тен 10дон адам жашаса, сонун условияда жашайт экен дешчү. Орто условия деген бул 25-30 адам эле дегендей. Ак сөбөктөр 5тен жашачу. Ооба, ак сөбөктөр 5-тен 10дон жашачу дегендей. Ошондой тагдырга да туш болдук. Негизи жакында эле Америка Кошмо Штаттарында биздин мурунку министрибиз ошол жөнөкөй кызмат, курьерлик кызмат кылып жүргөн видео соц тармактарда таркап аябай талкуу болбоду. Сиз деле негизи эле Кыргыздын бир учур болгон, бийлик башында отурган аттуу баштуу, илимдүү, билимдүү адамдарыбыз четке барып ошондой бир кара жумуш кылып калганы өкүндүрөт болуш керек эле да көбүбүздүчү. Сиз деле ошол банк чөйрөсүндө иштеп жүрүп анан барып эмне жумуш кылдыңыз? Ой, мен биринчи барганымда ресторанга жумушка чыккам. Эртең мененки саат 6-дан кечки саат 8-ге чейин иштечүк. 14 саат, 15 саат, 8-де кетсек сүйүнөсүн да. 9 үйгө жеткичекте 1 саат, 1,5 саат жолдо жүрөсүн. Анан эртең менен 4-тө туруп кайра жумушка жеткичең 6 болот. Ошондой бир замандар болчу. Анан көпчүлүк менен жашайсың, бириси уктаса, бириси уктабайт дегендей. Уйку деле бербейт деген. Атмосферный диктор болот. Аны ошол кезде ошол жашоону көргөн адам гана түшүнөт да. Көп көз жаштар төгүлдү ал жерде. Себеби дегенде эң негизгиси биз балдарды алып кете алган эмеспиз. Бала чака бул жакта ата энебиз менен калган. Биринчи себептен ал жерде өзүң жайгашпай туруп балдарды да оор оорсунууга алып баргың келбейт. Жоопкерчиликтен коркосуң, анан өзүң иштесең балдарды ким карайт деген жоопкерчилик бар. Ал жагын ойлоп балдарды таштап кетүүгө мажбур болгонбуз. Ар бир кыргыздын максаты үйлүү болуу. Бирок үйдү кимден алуу керек? Бизден сунуш Баракат курулуш компаниясы. Баракат бат жана сапаттуу куруунун рекордсмени жана ар бир курулуштун акчасын максаттуу иштетүү. Ошондуктан батирлер өз мөөнөтүндө тапшырылат. Баракат берекелүү турак жай. Мен ошол ресторанда, еврейлердин рестораны болчу. Ал жерде 2 жыл иштедим. 2 жылдан кийин Садовод деген рынок ачылган. Ошол кезде жаңы чиркис жабылып, Садоводко сатуучу болуп, эмелердин Вьетнамдар менен иштешип. Реализатор болуп. Реализатор.
Вьетнамдан джинсы сатып ушул жерде иштеп калдык. Ал жерде дагы жумуш эртең мененки 4-төн таңкы саат 4-тө жумуш башталат, кечки саат 6-га чейин. Мондой 8 саат жумуш деген жок эле да. 12 саат болсо сүйүнөсүң да. Так Выходной 1 январь күнү. выходной 1-2 январь күнү в лучшем случае. Кээ бирки жумуштарда выходной деле жок болуп калат. Анан ошол садоводдо 4 жыл иштедим. 4 жыл иштедим. Садоводдо иштеп жүргөн кезде өзүм бул кандай болду? Биз 2009-жылы кеткен болсок, мен оюмда эми баягы жакшы ой да, мечта. Барсам бир 3 жылда карыз кооламан кутулсам, жок дегенде жеңилдесем, основной чоң крупнойларынан кутулуп кичине жеңилдеп, анан 3 жылдан кийин кайтып келип, өзүмүн жеримде, көнгөн ишимде, ушундай сүйүктүү ишимде иштейм деген максат менен кеткем да. 3 жыл 3 сааттай эле өтүп кетет экен ал жерде. Себеби дегенде 14 саат, 15 саат иштейсиң. Там 1-2 сааттан жуунуп таранганыңан анан кийин эле 4-5 саат уктайсың. Баягы күндүн өткөнү бирдей болгон үчүн ай күндөй эле өтөт да, жыл айдай өтөт. Ушунчалык тез өтөт. Бирок акча дагы ошондой бат көбөйсү дейсиң да. Акчадан карыз 3 жылда карыздын 3% дагы кутула алганыбыз жок да. Ушунчалык оор болду. Кандай Кыргызстанга өзүң мекениңе болгон сагыныч, балдарыңа болгон сагыныч ушунчалык кой бербей аябай кыйнайт экен да. Анан 3 жыл дегенде ошо 12-жылы келгем кайтып, уже бул жакта жумуш баштасак деген. Келип Бишкекте жумуш баштаганбыз. Бирок карыз болгон адам билет, карыз жанагы вот иштеп атам, берем, утулам. Хотя мен ортого турган адаммын, жанагы ортодогу эме менен все равно аны укпайт экен. Иш кылганга эч кандай мүмкүнчүлүк берилген жок да. Ушунчалык кыйналып кеттик. Баягы иш баштап иштеп атабыз, бирок кысымдан андан да көп жүдөп кеттик да. Анан ошол кезде анан чечим чыгарып кетишке мажбур болдук. Жолдошум экөөбүз болду. Биротоло Москвага кетип, ошол жакта ишибизди кылбасак, бул жерде бизге азырынча жашаш кыйын экен деген чечимди чыгарып, анан кайра Москвага жөнөп бардык. Ошол Москвага баргандан кийин мен садоводдо сатуучу болуп иштеп, мен мындай карызыма кутулбашыма көзүм жетти да. Жөнөкөй жумушчу болуп карыздан кутулуу мүмкүн эмес экенинечи. Өзүм жумушумду издеп баштадым. Ар кандай эмне гана кылбадым деген нерселер болот го да. Там цехтер менен сүйлөшүп, там эме тиктирип, модель тиктирип, таркатып, аны дагы кылып көрдүк. Дүкөн дагы ачып көрдүк, кафеге дагы урунуп көрдүк дегендейчи. Бирок ошонун арасында мен ушундай кызык болду. Өзүмдүн кесибим менен иштесем кандай болот экен, банкка барып көрөйүнчү, башкадан жумуш издеп көрөйүн деп. Банктарга ошо жумуш сураштырып жүргөн кезимде бир күн ушундай столдун үстүндө буклет туруптур. Буклетте ипотека иностранным гражданам деген. Жанагы менеджер менен сүйлөшүп атам, көзүм жанагында да. СНГ деген өзүнчө чоң томго менен жазылып атат. Ипотека деген, анан иностранным гражданам деген. Менде ушундай эме болду, баягы асмандан издеген жерден тапкандайчы. Квартира снимать эте албай жүргөнбүз. Ал кезде квартираны арендага алыш деле кыйын болчу да. Балдарым менен тем более невозможно болчу. Өзүң алыш еще кыйын эле. Гражданин России эмес, даже славянская внешность болуш керек деген дагы талаптар болчу да ал кезде. Эми азыр Кудайга шүгүр сонун болуп калды. Жана сүйлөшүп атам, көзүм бул жакта. Жана сүйлөшүп бүткөндө эле жана буклетти алып чыктым, изучать эттим. Ошол максат ошол жерде, ошол минута, ошол секундада коюлду да. Мен арендага снимать эте албасам, балам менен балдарымды алып келе албасам, бул мага мүмкүнчүлүк балдарымды алып келишке бир дегенчи. Анан ошол буклет менен анан изилдеп баштадым.
банктарга барам, баардык эле банк иштебейт экен иностранецтер менен. Ал кезде мен иностранный гражданин элем. Сураштырам, ал үчүн официально иштеш керек экен. Мен базарда иштейм, официально иштебейм. Баардык эмени азыркыдай даяр курстар жок болчу. Риэлторлукка дагы, брокерликке дагы дегендейчи. Бирме бир жанагындай топтойм. Ошентип баягы шаг за шагом деп коет го. Ар бир кадамды жасап отуруп, бир күн анан өзүбүзгө үй алдык. Бир комната кичинекей 24 квадрат метр ипотекага. Ошону алгандан кийин уже мени көргөндөр: сен ипотекага үй алдыңбы? Кыргыз паспорт менен дагы алса болот бекен? Кандай болот экен? Мен процентный ставкасына, эч нерсесине көңүл бурганым жок. Берсе болду дегенчи. Алса болот экен, мындай экен. Биринчи бекер жардам берип жүрдүм. Өзүм садотто иштейм, бекер жардам берем. Анан багы адамдар көбөйө берди. Бекер уже үлгүрбөй калдым. Мен жумушуман кала турган болдум. Анан же акча төлөгүлө, же өзүңөр кылгыла деген нерсеге келди да. Ошентип отуруп, анан кийин бул Москвадагы компания биринчи ачылганда ипотека СНГ деп аттак ошол жактан келген. Себеби биринчи менин кардарларым бул иностранный гражданиндер, СНГ жарандары көпчүлүгү бул Кыргызстан жарандары болгон да. Көрсө бир эле менин жүрөгүм балдарым үчүн ооруп ыйлаган эмес экен, мага окшогон энелер көп экен. Ошо менен биздин компаниянын мындай десем культурасы жаралды десем дагы болот да. Бул воссоединение семей. Үй бүлөнүн кошулуусу кайрадан бир мындай жаралышына себеп болдук десек болот да. Ошо үй алып, өздөрүнүн балдарын алып келип, балдарын мектепке берип, анын артынан гражданстволорду алып, пособияларды алып, анан жыргап жашап калган үй бүлөлөр көп эле болду анын арасында. Эми азыр бүгүнкү күндө канча ошол ишмердүүлүгүңүздү баштагандан тартып бүгүнкү күнгө чейин канча кыргыз жаранына, деги эле канча сделка өткөрдүңүз? Кыргыз жараны мынча деп айтыш кыйын. Себеби дегенде бизде эки жарандуулук деген дагы бар го. Кыргыз паспорту да бар, российский паспорту барлар дагы бар. Россияда ушунусу жакшы. Азыркы күндө деле мисалы үчүн Россия жарандыгы болсо 4%тен ипотека алса болот да. Үй бүлөлүк. Ооба, үй бүлөлүк семейный ипотека деп коет, 4%тен алса болот. Мисалы үчүн эгер цифрага айландыра турган болсок, азыркы күндө Москванын спальный районунда 2 комнат квартиралар 70-80 миң болуп атат да арендасы. Если ошол эле үй бүлөлүк ипотека менен 4% менен ала турган болсо, ошол эле үйгө төлөм 70 миң, 60 миң болот да. Анда арендадан да арзан болуп калат. Ушундай мүмкүнчүлүктөр аябай жакшы эмелер бар. Жалпысынан алганда 10 миңден ашуун жарандарга үй алууга, үй сатууга жардам бердик. Бирок анын ичинде жалаң эле кыргыздар эмес, анын ичинде орустар бар, өзбектер бар, тажиктер бар, Тажикстан жарандыгы менен, өзбек жарандыгы менен, Россия жарандыгы менен, Армения, Түрк, Кытай, Вьетнам, биз деген эми жалпы иностранецтер менен иштеген үчүн. Бирок көпчүлүк, мен өзүм кыргыз болгон үчүнбү, көпчүлүк кыргыздар. Анын бир 60% кыргыздар десем болот. Негизи баарын эсептегенде канча үй алып бердиңиз, канча сделка өттү? Ошо 10 миңден ашуун. 10 миңден ашып кетти. 10 миңден ашуун. Бир 12 миңге жетип калды окшойт дейм. Бир акыркы 3 жылдан бери статистиканы алып барган убакыт жок болуп атат. Эсептеп эми караганычы. Мен сүйүнгөн жери, мисалы, акыркы жылы сизди аябай байма-бай Россиянын өзүнүн жергиликтүү ошол ипотека боюнча болобу, кайсы тармак боюнча болот, сизди чакырып мындай эксперт мненияңызды угуп, ипотека боюнча, деги эле бул үй тармагы боюнча көптөгөн сиздин ой пикириңизди угуп турушат. Буга кантип келип калдыңыз? Же ушинтип жөн эле кыргыздар үй алып берип жүрүп эле алар байкап калыштыбы, же өзүңүз бир кандайдыр жөн эле эч качан жөн эле болбой калат. Везение бул экинчи орунда. Биринчи орунда эми баары бир аракет, кыймыл дегендей да. Мен жаңы баштаганымда менин көпчүлүк убактым бул банк менен, ал малда МФЦ жок эле, ФМС бар эле. ФМСтин ортосунда болчу да. Себеби дегенде банк
банкта жана миграционный карта 3 айга эле просроченный дейт. Негизи ал миграционный карта регистрациянын негизинде узартылат да. ооба. Ал ошол узартылат деген нерсе жок эле, эч жерде маалымат жок. ФМСке барсаң бул деген регистрациянын негизинде узартылат дейт, бирок ал эч кандай документ тастыктап бере албайт. Мурун печать басуу аны да алып салган. Ал кийин печать басуу кийин чыккан. Ага чейин. Анан ошондон ошол аркасына штамп басып ушуга чейин уланса болобу деген баягы эмени мындай Маалыматты эме кылган, кандай десем, ишке ашыруудан түрткү болгон. Ал негизи 92-жылы эле чыккан экен ал закон. Просто кээинки закондор ишке ашырылбайбы? Вот ошон сыяктуу эле болгон да. Анан ошонун негизинде законду көтөрүп чыгып, миграционный картанын артына продление штампты басса болот экен, анан ошол регистрациянын негизинде деген маалымат жазылыш керек экен дегенди киргизген адамдардын бирибиз. Ошол ушундай баягы ар бир точка запятойна чейин өз колуң менен кылганыңда хочешь не хочешь эксперт болуп чыгасың. Хочешь не хочешь үйрөнөсүң ал жерлечи. Анан 10 жыл биз компания иштегенине 11 жыл болуп атат быйыл. 11 жылда өтө көптөгөн мындай өзүңүн билимиңди дагы өстүрөсүң. Анан биз 2023-жылга чейин Россияда бул агрегатор бар, Тренд агент деген. Ал агрегатор застройщиктер менен иштейт. Мисалы үчүн Россияда кандай? Мен барып эле курулуш компанияга өзүм прямой договор түзүш кыйын. Биздикиндей. Биз Кыргызстанда кандай экен азыр билбейм. Түзүш кыйын. Эгер түзсөң дагы сага вознаграждение төлөп бербей коюшу мүмкүн да. Эмне үчүн ал кыйын? Себеби дегенде курулуш компания башын орткусу келбейт, бир агент менен иштеш үчүн жана договорду кылып, ага там отдельный бухгалтердин ишин көбөйткөнү алардын желаниясы жок. Ошон үчүн ар түрдүү агрегаторлор бар. Агрегаторлор ошо бардык курулуш компанияларды бир платформага бириктирген. Ошол эле платформаларга агенттерди жана агентстволорду киргизген дагы экөөнүн ортосундагы ортомчу компания десек болот да. Ошол Россиядагы эң чоң компаниялардын бири. Ал Россиянын тарыхында биринчиликти эч кимге берген эмес. Эч кимге бербей, ошол эң крупный компания болуп эсептелинген. Биз ошол агрегатор аркылуу Россиянын тарыхында Тренд агенттин өзүн ашып өткөн биринчи компания болдук. 100 000 деген агенттин турак жай жагынан ошол застройщиктерден, прочий компаниялардан үй алып, үй сатып бергенге жардам берүү, как агентский услугаларды көрсөткөн агентство катары биз ошол агрегаторду ашып өткөн үчүн бизди элдер байкай баштады. Первичка дейбизби? Первичка да. Бул банктар байкай башташты, бул башка конкуренттер байкай башташты, курулуш компаниялар байкай башташты. Курулуш компания менен прямой договор түзүш үчүн сен чоң компания болушуң керек. Ошол баягы биз өзүбүздү таанытыш үчүн буну ушул максат деп деле койбодук. Биз эмнени кылдык? Кылыш керек, элге ушундай жардам керек, элге выгодно үй алып бериш керек, элдин үйүн выгодно сатыш керек. Бүгүн алган үйүн эртең там как минимум 30-40%, а может 100%ке кымбат сатыш керек деген максатты коюп эле ишти кыла бергенбиз. Бонусам Алла Таала ушундай кылып койду, берекесин берип, бизди ушундай биринчиликке чыгарып койду. Ниеттин түздүгү. Ооба, ниеттин түздүгү. Ошондон баштап бизди байкай башташты. Анан банктарда статистикалар жүргүзүлүп турат. Кайсы компания, агентстволор канча клиент алып келди, кайсы клиенти кечиктирбей төлөйт, кайсы клиентти мындай канчалык таза, так жана бат иштейт, тың иштейт деп коет. Ошого дагы көңүл буруп статистика чыгып турат. Биз ошол 10 жылдан бери банктардын, ошол негизги чоң банктардын топ 15ке кирип келебиз. Акыркы 3 жылда топ 4-кага киребиз.
ал дагы биздин как эксперт катары признавать этишини репутация да, бирок репутация жөн эле келип калган жок, мындай просто повезло эмес. Анын артында көптөгөн эмгек жатат, мээнет жатат. Ал бир эле менин мээнетим, эмгегим эмес, ал менин артымда турган чоң команданын мээнети. Бүгүнкү күндө Россияда кыргыз компаниясы дейли, Рита эже баштаган кыргыз компаниясы кыймылсыз мүлк боюнча агентстволордун ичинен топ 5ке кирет деп айта алабыз. Ооба, смело. Гордимся дейт. Ооба. Анан мисалы мен сизге кантип келип калгам. Мен деле ошентип кыйналгам. Баягы бул баягы арызданыш эмес. Мигранттын мындай болуп баратат да, согуш ардагерлери карыган сайын ал согуш жөнүндө унутулуп калат го. Азыр мигранттардын жашоосун айтып берсең, бул ошондой эле сезилет. Ошондой эле болуп калды. Бирок мен эмнеге мындай ойго келгем, себеби баягы биз барганда 42 квадратпы же 38 кыскасы хрущевканын 5-этажында 28 адам жашачубуз да. Двухъярусканын үстүндө үчөөбүз жатчубуз. Анан ал жерде үй бүлөсү бар, үй бүлөсү жок, монтип эле аралашып жатат. Түн ичинде ойгоносуң да, баягы кыштын күнү бирөө форточканы аштырып алат. Анан экинчи ярустан карасаң, баягы бирөөнүн аялы бияка өтүп кеткен болот. Укмуш укташканын көрүп, анан ошол жерде мен шок болгом да. Анан айткам, мен качандыр бир үйлөнсөм, же болбосо мага тиешелүү карындашым болобу, кыздары эжем болобу, мындай мондой аралашман жашоо жашаткым келбейт деп ниет койгом да. Анан Инстаграмдан карап отуруп, сизди учуратып калгам дагы. Ал маалда укмуш көп адамдар, акылдуулар чыгат го. Бул арам, бул туура эмес, сен ушул жерге кул болосуң, анан эртең сата албайсың, эртең мамлекет алып коет деген укмуш көп мифтер бар эле. Ошого карабастан сизге келгем да. Бул деген баягы өзүңүн аялдарыңа болгон камкордук ушунчалык күчтүү болгонбу, мен азыр айта албайм аны. Бирок ошол бирдеке түрткү болуп келип, анан сизге кайрылып калгам да. Сизге эмне түрткү болгон, эми баягы үй бүлөңүздөн тышкары дагы мындай социалдуу чөйрөнү өзгөртүүдө эмне түрткү болгон? Ошол нерсе мени деле аябай эме кылганда, мен биринчи күнү барган күнү ушунчалык мен өзүм карыз болуп кеткен, бир шок состояние. Да, кандай стресс, кандай депрессияда, но ошонун ичинде дагы ошол шокту көрө алган, значит, андан да чоң шок болгон экен да. Бул бир комнатада эркек аял аралашып, жат адамдар жатуусу болгон да. Бул аябай, бирок айлаң жок да. Акчаң жок болсо, айла жоктон ошол жерде жашашка мажбур болгонбуз да. Пока өзүбүзгө келгенге чейин. Кийин анан комната снимать эттик. Кийин анан ошон үчүн анан барып эме болуп атпайбы. Анан мен өзүм жолукка киргеним аз эле болду, бирок ошол кезде жолукка кирген келиндер бар эле. Аябай алардын проблемасы көйгөй да. Элестет, сен жолук менен круглосуточно жүрөсүң. Ал бир эле жолук эмес да, ал эң узун көйнөк, эң узун шым, носки, жолук, круглосуточно сен аны эч качан чече албайсың. Себеби дегенде постоянно жаныңда намахрам адам жүрөт. Мен ошол айтам да, мен эркектерге бир жагынан жиним келчү, бир жагынан түшүнөт элем. Эми ал кезде ошондой шарт эле, бирок ошондо деле бир аманатты моюнга алгандан кийин ошону аткарыш керек го деп эметем да. Ошон үчүн мен эркектерге 20% скидкам бар эле. Эркектер мага келип биздин услугабызды ала турган болсо 20% скидка кылып берчүмүн. Аялдарга караганда. Бирок почему-то аялдар көбүрөөк келчү да. Бүйөсү сүзүрөп келет. Сүзүрөп дагы келе алыш үчүн эмес. Бир айда мисалы үчүн 100 аял келсе, ошол ичинен 10 эле эркек келчү. Аялдары менен жалгыз эмес ал дагычы. Бир эле 10 эле пайыз келчү. Бул ошол эмелер дагы, ушундай учурлар дагы аябай жүрөктү ооруткан да. Шаар бир адам жок дегенде үй алып, бир комнатасын сдавать этсе дагы, бир комнатасында өзү мындай кененирээк жатса деген дагы эме болгон да. Ушул ал кезде мечта эле болчу. Канчалаган үй бүлөлөр бузулду ушундай жашоонун аркасында? Толтура үй бүлөлөр бузулду. Аябай көп үй бүлөлөр бузулду. Анын бузулушуна себеп бар болчу да.
Ал себеп бар болчу. Ал себепте эми эркектер күнөөлүү, аялдар күнөөлүү дегенден алысмы, бирок ал себепте ошол эркек аял жаратты десем болот да. Шарт ошондой болду. Шартты өзүбүз жараттык да. Шайтанга түзүп берди. Анан эми бул мисалы үчүн социалдык жагын алайлы. Бул экономикалык жагы бар да. Экономикалык жакты алганда ошол эле скептиктер бар, ошол эле баягы биздин кыргыз эркектерин мен капа да уруша берип жатабайм, мындай изденүүгө, жаңы нерсени мындай даамын татып көргөнгө мындай кызык кайтегерлик карайт да. Аялдарыбыз алдыга чыгып кеткенин себеби да ошол да, мындай изденип, дайыма бирдеке жаңы нерсе кылайын. Жок, азыр сонун. Азыр Өзгөрдү. Азыр өзгөрүү аябай жакшы билинүүдө, мына резко билинүүдө. Азыр баягы орустар айтмакчы небо и земля да. Бул 10 жылды эле салыштырса. Азыр эркектер жоопкерчиликти өздөрүнө алып келишет. Бизде азыр эркектер көбүрөөк бөлүмдү алат. Бир 70% эркектер келет десем жаңылышпайм. Жок дегенде аялдары менен келет. Ушунчалык чоң разница болду да. Азыр эркектерибиз сонун мындай өздөрү инициативаны таштап келет, өздөрү жоопкерчиликти мойнуна алып келет. Эч нерсе эмес, мен төлөйм, мен турам деген нерсени эме кылат да, карманат. Эми алга деле биздин салымыбыз деле чоң деп ойлойм. Себеби мен биринчи квартираны алганымда, ошол биринчиде 15-16 жылы үй алган кардар бар, булар геройлор да. Кызыл китепке кире турган адам да. Себеби дегенде калькуляторду көтөрүп келип алышчу да. Мынакей, сен деген 30 жылда 3 миллионду, там 13 миллион кылып берет экенсиң. Сен кандай башың жетпейт? Сен эмне ушуну элди карызга тыгып атасың? Эмне мынтытасың деген адамдар бар болчу да. Бирок ошол нерсеге капаланбай, сынбай, ошол нерсени башка жолу дагы бар экенин, аны 30 жыл төлөш шарт эмес экенин, аны там 4 жылда жапсаң ушундай болот экен деген нерсени мындай доказать этиш үчүн бир жолду басып чыгып көрсөтүш керек болгон да. Ошол нерсени ушул мен жана биздин биринчи кардарларыбыз басып өтүп көрсөттүк десем болот да. Күндүгө отчет чыгарат болчу. Мен мончо алдым, ошо биринчи алган үйүбүздү 3 миллион 600 алдык эле. 3 миллион 600 алган үйүбүздү 4 жыл 2 айда жаптык. 4 жыл 2 айдан кийин 6 миллион 500 саттык да. 100%. Анан ошондо айтышат да, мен ошол үйдү алып атканда чөнтөгүмдө 1 тыйын эмес, минус эле. Өзүм арыз болуп кеткен, акчам жок, 1 тыйын акчам жок туруп алгам да. Негизи мындай нерсе бар да, көпчүлүк азыркы заманда карыз алат. Карыздын аркасынан мен Кыргызстанда байкашым боюнча көпчүлүк мындай мошенник болоюн деп албайт. Ушул бирдекеден бирдеке бирөөнүн шапкасын кийгизип отуруп, кантип чоң карызга кирип кеткенин байкабай калат. Анан көпчүлүгүндө ошо карызда жүргөн адамдарда ушундай ой болушу мүмкүн да. Мен бирөөдөн карыз болуп турсам, анан мен бул жерден дагы ипотеканы мойнума илип алсам, кандай болуп калат деген коркунуч бар да. Сиз ошону басып өткөн адам катары. Конечно, ал жоопкерчилик да. Коркосун. Мен азыр деле корком, көрүп аткан адамдар арасында ошол кезде карыздарым болсо, ошондо мен карызым бербей ипотекага үй алып алып жүргөн экен деген нерсечи. Бирок ал жерде опять же да, экономикага келе турган сол финансын эсептей турган болсок, сен ошол эле ипотекага төлгөн акчаны сен каалайсың, каалабайсың, бирөөгө арендага бир жерде жашашың керек да. Баары берет. Сен кайсы жерде иштебей, эмне жумуш кылбай, кечиндеси бир жерге кайтып келип жатышың керек. Балдарың мененби, балдарың жокпу, өзүңбү, бул другой вопрос да. Бирок бир жерде жашашың керек. Ошо жашаган жерге сен акча төлөшүң керек. Сен каалайсыңбы, каалабайсыңбы аны кыласың. Ошол үчүн Кандайдыр бир жайда Саша төлөйт. Ооба. Жөн эле анын атында сен төлөп бересиң. Бирок сен төлөп бересиң ошол эле нерсени. Ошол нерсени элге жеткизиш менин максатым болду да. Мен жолдошум дагы аны биринчи очередь. Өзүң карыз болуп жорго качып жүрсөң, анан кийин ипотеканы алсаң, анан 30 жылга ким төлөйт, анан мынандай деген нерсени. Эми конечно, бардыгы мен өзүм экономист болгон үчүн, өзүм ушул сферага тааныш болгон үчүн, эсеп кысапты билген үчүн, мен ошол мындай риск мойнума алып таштадым десем болот, ошо рискке, ошо кадамды. Ай сайын отчетун чыгарат элем. Мончо ипотека алгам, мончо процент менен айына төлөм мондой болуп атат. Үстүнө 1000 сом кошуп төлөдүм.
1 жылга кыскарды, 5000 кошуп төлөдүм, там 1 жыл 5 айга кыскарды. Ал биринчи кыскарганда жакшы кыскарат да жыл, анан уже ошентип отуруп, ар бир отчетун чыгарып отуруп, 4 жыл 3 айда, 2 айда жаап бүттүк. Ошентип мен акама окшоп, сиздин жолдошуңузга окшоп, кыжалат болуп, сомнение турган адамдар болгон болсо, экономика жагында мындай кеңирээк талдап берсек да, кандай преимуществолору бар? Мисалы үчүн, азыр бүгүнкү күндө квартиралардын баасы кандай? Жана келечекте ал канчага эмне кыла алса болот ал квартира менен? Кандай плюстары бар? Эми баардыгын эле, мисалы үчүн Кыргызстанда жүргөн Кыргызстан жараны Москвадан үй алышыңар керек деп мен үгүттөөдөн алысмын. Если мага келген кардардын баардыгын эле кармап калып үй алып бере берсем, менин кардарларым аябай көп болмок да. Ал жерде биринчи очередь мындай электен өткөрөбүз десек болот да. Мисалы үчүн максатында келечекте 2 жылда Москвадан кетем деген ою болсо, анда үй алыштын кереги жок. Арендага алып эле жашаган ал үчүн выгодно. Тем более бала чакасы жок болсо. А если жакынкы 5 жыл минимум мен Москвада боломун или Россиянын бардык шаарында, биз Россиянын бардык шаарында иштейбиз да, Россияда жүрөмүн жакынкы 5 жылда. Тем более үй бүлөм мененмин. Анын артында регистрация маселеси бар, азыркы реестрге түшүп калуу маселе деген нерселер бар. Анан акчамы дядя Ваняга бермес, өзүмдүн үйүмө берсем деген нерсе адамдарга да үй алган выгодно деп айтам. Үй алыш керек ошолорго. Мындай бир документацияда жардам барбы? Албетте. Бирок кандай үй алыш керек? Баягы бизде напс бар да, күндө күрөшүп келген. Баягы я хочу дегенчи. Анан я могу бар чөнтөктө да. Ошол экөөнүн мындай кесилишин карап алыш керек дегендей да. Вот чтобы могу менен хочу они пересекались. Анан хочу там, могу тут деген болсо, то тогда, да, условно, хочу трехкомнатную квартиру у метро, допустим, на Таганке, да, а могу только ежемесячный платеж 50 тысяч десе, то тогда ну, как минимум бала ашыхадан, да, ошого жараша караш керек. Анан эмне максат менен? Максат кандай? Сен алып аткан үйдү акча топтош үчүн алып атасың, акчаңды сакташ үчүн алып атасың, же акчаңды көбөйтүш үчүн алып атасың, же мындай өзүң жашаш үчүн алып атасың, үй бүлөлүк там безопасность деген нерсе бар да, или там документыңарды бүтүрүш үчүн алып атасың. Мисалы үчүн бизде мына өзгөчө балдарды реабилитациялоо центринде турабыз. Бул мындай балдар, биздин жарандар, Кыргызстан жараны Россияда дагы аябай көп, 187 үй бүлө бар азыркы учурда. Анан Россиялык жараны барлары бар, жоктору бар. Россия жараны бар, баласы особенный болсо, өкмөт тарабынан аябай көп колдоолор бар. Ошолорго дагы көп жардам берет, андай кардарларыбыз аябай көп. Алар именно балдарын ошол жерге пропискага коюп, бекер лечение алынат, плюс пособие алынат, алардын таксисине чейин төлөнүп берилет, жеген тамак ашына төлөнүп берилет деген нерселер бар да. Ошол максат менен алгандар бар. Ошон үчүн үй алуунун эмне максат, кандай максат коюп келип алдың? Аны билишибиз керек биринчи очередь. Анан ошого жараша анан расчетту чыгарабыз. Расчетту чыгарганда ошого жараша анан программа тандайбыз. Анан программага жараша анан банк тандайбыз. Анан банкка жараша анан документ топтойбуз. Документ жагынан өз негизи жылдан жылга жеңилдешип баратат. Азыр эң негизгиси эле бул паспорт, перевод паспорта, иностранный гражданин болсо, миграционная карта. Азыр миграционный картаны да жокко чыгарабыз деп атат. Бардыгы электрондук алыш үчүн документтер. Ипотека алыш үчүн документтер. Регистрация, азыр регистрация талап кылынбай калды, себеби амина болуп калды. Бул деле жеңилдештирилип калды десек болот да. Мурун үйдүн собственнике барып жалдырашчу да, арендада отургандарчы регистрация коюп беришти. Алар коюп беришчү эмес да. Очередке турасың. Очередке турасың, ал бир
бир күн эмес, бир нече күн убактын кетип калышы мүмкүн. Азыр жеңил болуп калды. Мен аны скачать этесиң приложение киргизесиң, ошо менен эле кайсы жерде түнөдүң көрсөтүп койсун. Бул биздикилерге аябай жакшы жеңил болуп калды десем болот да. Кимдир бирөө балким мен менен не согласиться да, кыйындаштырып калды деп. Бирок баардык эле жаңы нерсе башында кыйын көрүнөт да. Негизи мондой более глубже, более глобально ала турган болсок, бул жеңилдештирилди. Айрыкча Кыргызга. Айрыкча бизге. Мисалы үчүн эми элестетели, бүгүнкү күндө бирөө үй алды. Бирок 3-4 жыл төлөдү. Пландары өзгөрүп кетти. Бүгүнкүдөй окуялар болуп кетсе, сатып Кыргызстанга кетем десе, сатып бере алабы? Сатып бере алат. Сатып, ипотекасы төлөнүп бүтө элек болсо деле сатса болот, сатып Кыргызстанга кетсе болот. Дагы көпчүлүгү билбеген нерсе экен. Бул мисалы үчүн материнский капитал колдонуп үй алды. Ал үйүн төлөп бүттү, балдарга доля бөлдү. Анан ата энеси Кыргызстанга кетебиз деген чечим чыгарды. Ал үйдү сатыш керек, бирок ал жерде балдардын долясы бар. Ошол доляны дагы Кыргызстандан бөлүп берип, ал жактан чыгарса болот. Ал үйдү ушинтип эле ал жактан уруксат алабыз, орган опекиден Кыргызстандан үй алынат, Кыргызстандагы үйгө доля бөлүнүп берет, балдардын укугу бузулбаш керек негизи. Балдардан бул жерде үйлөрдөн доля бөлүп берилет. Россия жарануулабы, айырмасы жок. Айырмасы жок. Жашарга үйү бар деп? Жашарга үйү бар, жөн эле үйү бар эмес. Ошол жашаган үйдө өзүнүн долясы бар. Өзүнүн менчиги бар. Лайфхактар. Да, ушул дагы көпчүлүгү эметет да, кылса болобу, болбойт го деген эмелерди көп акыркы учурларда кездештирип калдым. Кылса болот, ал мен да тоже занимаемся. Анан ошол мисалы үчүн жана андай примерлер аябай көп. Мисалы үчүн ошо 10 жылда 5 үй алгандар бар, 6-7 үй алгандар бар, 2-3 үй алгандар бар. Вот мисалы үчүн акыркы болгон окуяны айта турган болсок, кардарыбыз 2015 жылдан бери Москвадан алган үйлөрдү баягындай котловандан алат, 2-3 жылда жабат, дагы жаңысын алат, дагы жабат, ушинтип алган үйлөрүн сатууга коюп, азыр $650,000 Кыргызстанга алып келип, Кыргызстанда иш баштап атат. Бул мамлекетке болгон дагы салым. Албетте. Бул эки мамлекетке тең болгон салым. Себеби ал жакта налог на жилье төлөп жүрдү, налог от продажи төлөдү, законду бузбай өзүнүн үйүндө жашады дегендейчи. А бул жакка уже өзү эле келбей, да илгерки айбача эки колун мурдатып келбей, еще акча менен келип, бул жерде уже бул жакта инвестор болуп, бул жакта чоң ишти баштатат да. Бул акылдуу адамдардын бири десем болот да. Үйгө инвестиция кылып, вот ар кандай чектөөлөргө карабастан өзүнүн акылын өлчөп, финансовый экономический жагынан расчетун чыгарып, ушундай туура кадамдарды кылган. Мындай кардарларыбыз көп, акыркы жылдары аябай эле көп болуп атат. Толтура эми өзүңөр билесиңер да, акыркы 4 жылда Россиядан Кыргызстанга келген биздин жердештер аябай көп. Алардын үйлөрүн сатып, ошол акча менен келип, бул жактан үй алышат, үй эле албай магазинде калышат, иш дагы жасашат. Бир первоначальный взнос на какой-то капитал. Бизнес башташ үчүн жок дегенде бир кичине капитал менен болсо да келип атышат. Мен өзүм да эсептеп көргөм. Мисалы үчүн инфляция деген нерсе бар да, сен эгерде даже аны 5 жылда төлөсөң, 3 жылда же 10 жылда деле төлөсөң, өзүнүн берген срогунда төлөсөң деле, бир канчадыр бир жыл өткөндөн кийин ал үйүң баасы өсөт, биринчиден, экинчиден айлыктар дагы өсөт эмеспи? Анан башында сен бир эки адамдын, үй бүлөдөгү эки адамдын толук айлыгы менен төлөп жүргөн болсоң, бүгүнкү күндө бир адамдын жарым айлыгы менен ошол төлөмдү төлөп койгону мүмкүнчүлүк жаралат экен. Сен өзүң жөнүндө айтып бер, сен канча төлөйсүң айына? Мен 50,000 төлөчүмүн. 50,000. Анан азыр мисалы кыскартып отурчумун, мен эжем өткөрүп берген, башында ниет койгондой эле болду. Эжем өткөрүп берип, ал колунан келишинче кыскартып төлөп атат. Азыр билбейм канча жылы калды, эмнеси калды. Анан негизинен
анда мен мисалы үчүн өзүм жеке ишкер дагы болчумун, билдирбей төлөп койчумун. Анан мен бул жака келе бергенден кийин аларга бир аз кыйын болду башында көнүш, потому что мен чечип жүргөнмүн, анан өзүмөн өзүм болуп кеттим. А бүгүнкү күндө кыздары менен жашайт, эч кимди квартирант деле кылган жок, өзү жыргап жашайт. Анан бул жактагы да үй алганы жетишти мисалы үчүн. Анан ал жактагы төлөмү мисалы үчүн эки кызы менен жашайт, үчөөнүн айлыгын бириктиргенде бирөөнүн жарым айлыгы менен төлөп коет экен. Калган ашкан акчаларын Кыргызстандан үй алып. 50 миң. Ошол сенин үйүң алган райондо азыр ошондой эле 2 комнат үйдү 70 миңге арендада. Арендасы 70 миң. А бул 50 миңге өзүнүн үйүндө жашайт, жыргап жашайт. И баасы канча алдык эле? Баасы 6 миллион 800 болуш керек. 6 миллион 800. Азыркы күндө 14 миллион 800 мисалы. X2ден дагы көбүрөөк да. Бирок ошол жерде еще андан сырткары, акчадан сырткары өзүнүн үйүндө кенен жатты, кенен турду. Эч ким эшикти тыкылдатып чык дебеди. Өзүнүн үйүнө пропискага койду, регистрация кылды, садикке берди, мектепке берди деген дагы көптөгөн нелер да. Аялдарга дагы мындай маанилүү нерселердин бири өзү каалаган идишин алып, өзү каалаган жерге койду дегендей. Кожойке. Өзү кожойке. Бул адамга аябай чоң уверенность берет. Если уверенный болсо, бул любой жерде сөзүм өтүмдүү болот, кадамың мындай смелый болот дегендейчи. Көптөгөн башка дагы сопутствующий плюстары бар да. Эң негизгиси баягы бизди көрүп аткан көпчүлүгү мусулман бир туугандар, анан бул акыркы фатвалар боюнча адал эле да. Сиз деле сурап жүрөсүз да. Эми биз сурап жүрөбүз. Бирок биз эми на всякий случай дегендей биз еще Москвадагы биздин нишадагы агентстволордун ичинен единственный, который работает с исламской ипотекой. Исламская ипотека бар. Россияда исламская ипотека бар. Бирок ал ипотеканын алуучулары аз, өтө аз. Кымбат. Ал жерде расчет башка. Кымбат дегенден дагы мурабаха сыяктуу. Мурабаха ижара жолу менен, но анын расчету башкача болгон үчүн адамдар баары бир мындай арзан жак. Стандартная ипотека более понятный деп ошого кетишет да. Более понятный, мындай эсепке көнүп калган, адамдарга түшүнүктүү. Исламская ипотека бул азырынча еще мындай бир аз жаңылык болгон үчүн, жаңы нерсенин ишке ашышы кыйыныраак да. Бирок ага карабай алгандар бар. Поэтому такыр эле жок, мен адал экенине ишенбеймин. Мен только адал иш менен жүрөм, адал үй алышым керек, адал ипотека алышым керек дегендер үчүн пожалуйста, исламская ипотека в помощь дегендейчи. Ошол эле кезде кааласа ошентип өзүм акча топтоп алам деп акчасын топтоп алгандарга деле жардам бересиздер. Албетте. Бул мисалы мен көп түшүнбөшү мүмкүн да, Россияда болгондорчу, менин акчам болгон болсо, сатуучу толтура, мен эмнеге сизге кайрылам деп түшүнбөшү мүмкүн. Андайлар деле бар, бирок жылдан жылга андайлар азайып атышат. Себеби дегенде андай алгандар күйгөндөр көбүрөөк. Наличка акчасы болсо дагы Россияда сөзсүз түрдө эксперт аркылуу алышат. Бул агент по недвижимости, либо юрист по недвижимостьтерге каралат, либо агентстволорго да бизге окшогон. Себеби дегенде ал жерде документациясы аябай мындай не то что сложный, аябай каралат. Мисалы үчүн бул жерде менин атам өтүп кеткен 90-жылы, биз 11 тууганбыз, бирок атам өтүп кеткенден кийин эмнегедир атамдын үйү бир эле адамга жазылып калган да. Башка наследниктер каралган эмес, хотя мы же наследники да. Россияда ошол нерсе каралат. Если бизге окшоп Кыргызстанда наследниктерге бөлүнбөй бир эле адамга жазылып калган болсо, калган 9 наследник укугу бар. Эртең келип сага проблема жаратып, сенен үйдү алып коюшу мүмкүн. Досу болсо. Да. Анан приватизация. Приватизацияда бизде кандай болгон? Ким мага жазылсын десе, ошого жазылып калган. А Россияда андай эмес.
канча адам ошол кезде прописан болгон. Мисалы үчүн бир случайды айтып берейин. Ушул практикада болгон нерсе. 92-93 жыл жана бум приватизация болуп аткан кезде үйдү приватизация кылышкан, бирок приватизацияны 4 адам кылган, үйдө 5 адам жашаган. 5 адамдын бириси 2 айлык бала болчу. Ошон үчүн чоң взрослыйларга кылынгандагы 2 айлык балага приватизация кылынган эмес. Бирок убакыт өттү, жанагы азыр 2026 жыл келди, ал кезде 2024 жылда 2024 жылы жанагы бала уже 30га чыгып калды да. 30га чыгып, өзү юрист болуп, окуп, өзүнүн укугу бузулганын билип, жана өзүнүн укугун коргош үчүн аттанып чыкты. Эгер сен ошондой үйдү алып алчу болсоң, то ал бала өзүнүн долясын сенен алат. Үйдүн баарын алып коет деген нерсе эмес, бирок өзүнүн долясын алат. Текшерип албасаң кыйын. Текшерип албасаң сен күйөсүң дегендей нерсе да. Ошону текшергендер ошо бизге окшогон адистер. Себеби дегенде бир үйдүн сага чейин 10 собственник болгон болушу мүмкүн. Может 1 собственник болушу мүмкүн. Балким сен 1-чи собственник болосуң. Балким 37-чи собственник болосуң. Вот ошол цепочканын баарын текшеришке туура келет да. Carfax деп коет го машинада. Ошо Carfax'ын текшериш керек. Андан тышкары мындай маселе бар да, мисалы үчүн көпчүлүгү банкка эмнеге кайрылам деген Кыргызстанда эмес да. Россияда албетте сен үй аласыңбы, эмне болосуң, банк аркылуу кыласың. Ошондой да. Да. Ал жерде, мисалы үчүн Москвада иностранный гражданин, сен иностранный гражданин, мен россиянин, мен үйдү сага сатып атам, сен алып атасың. Сен мен менен наличный расчет кылган укугуң жок. Бир тыйын дагы. Баарын безналичный расчет менен өткөрүшүң керек. Мамлекеттин көзөмөлүндө. Ооба, мамлекеттин көзөмөлүндө банк аркылуу болот. Ал жерде escrow счет ачылат, или там аккредитивный счет ачылат, смотря сен кимден алып атасың да, ошого жараша взаиморасчеттор болот. Эгер сен билбегендер деле толтура. Андай случайлар болгон, Кытай алган орустан, бул менде болгон эмес, негизи практикада болгон. Сделка была нотариальная, нотариус аркылуу болгон, но вот ошол момент упускаться этилип калган, наличный расчет менен болуп калган да, и штраф 70% от стоимости квартиры и покупатель, и продавец платит. Условно 10 миллион үйүңдү сатсаң, наличный расчет менен кылып койсоң, сен да 8 миллион, мен да 8 миллион штраф төлөймүн. 16 миллион, 26 миллионго түштү. Ооба. Ошондой болуп калат да. Ошон үчүн ар бир нерсени караган. Бул жерде толтура налоговый резидент, не налоговый резидент деген нерсе бар. Мисалы үчүн даже сен Россия жараны болуп туруп, бирок налоговый резидент болбосо, сен үй сатканда башка расчет болот, үйдүн налог төлөшүң. А если сен Кыргызстан жараны болуп, бирок налоговый резидент болсоң, то тогда сен Россия жаранынан дагы аз төлөп калган болушуң мүмкүн да, налогчу. То есть ушундай нерселер бар. Аны адистерге кайрылбаса, бир адам бардык нерседен адис болушу мүмкүн эмес да. Мен врач болуп кете албайм да. Мен ал жактан нолмун дегендейчи, бирок мен өзүм ишими билем. Ошон үчүн врач келсе, мен точно өзүмдүн ишими так аткарып берем. Ошондой достор, Москвада жашап, же туугандарыңар жашап, үй алып, мындай үй боюнча маселе болуп аткан болсо, кимге кайрылышты билесиз Анан эми биздин бул экөө бул жерде отуруп алып, реабилитацион центрде үй жөнүндө сүйлөшүп атты дебесин. Биз акырындык менен ушул реабилитацион центрдин курулуш максатына сиз өзүңүз кыймылсыз мүлк менен иштесеңиз, өзүңүздүн балдарыңызды Аллага шүгүр ден сак болсо, кантип келип калдыңыз? Аллага шүгүр, баары жакшы. Бирок бул жакка келип калгандын дагы бир себеби бар. Эң биринчи себеби үй бүлөдө, биздин үй бүлөбүздө ушундай өзгөчө баланын төрөлүшү. Себептери бир нече, негизи мен азыркы күнгө чейин аз деле ойлонуп калбадым. Кайсы бирин биринчи орунга коюшту билбейм. Себеби дегенде мен өзүм 11 классты бүткөнүмдө, ал кезде Ошто биринчи жылы, ошол 95 жылы ачылган мед институттун факультети ачылып, мен ошол жерге тапшыргам. Өмүр бою медик болгонумдун максат
кылып мечтать этип жүргөн адам элем. Бирок ушундай болуп калды, ал кезде биз өзүбүз мынаны кылам деп мындай бейбаштык кыла алчу эмеспиз да. Медузга тапшырган кезде эжем ушундай жардамга муктаж болуп, баласы кичинекей жумушка чыгыш керек болуп, ушундай болгондо апам аны сурап келет. Ушу кызыңызды бир жыл академияга алып турайлы дагы, мен кызым бир жыл жардам берсин мага деген. Апабыз айтты, биз кылдык да. Академия алып, анан Жалал абадка барып, ушундай жетпей калган бир мечталарымдын бири бул медицина болчу. Ошол мен дайыма ойлойм да, биринчи себеби ошо медицинага келиш, же биринчи себеби үй бүлөдө өзгөчө бала төрөлүш эмне себеп болду, эмне түрткү болду дегендейчи. Эң биринчи мен сиңдимдин кызы азыр 15 чыгып калды. Өзгөчө болуп ошондо биринчи жолу столкнулись с этим. Аябай кыйын болчу. Азыр эми реабилитационный центрлер бар, Кудайга шүгүр. Специалисттер пайда болду. Ал кезде специалист табыш кыйын болчу. Аябай ушундай кыйынчылыктарга душар болдук. Анан экинчиси бул инимдин баласы. 9 жыл мурун инимдин баласы өзгөчө бала болуп төрөлгөнү. Анан баардыгына эбепке себеп болот деп коет. Мен эң чоң эжем ошол Ошто мамлекеттик реабилитационный центрде главврач болчу, жетектеп турган. Анын дагы ушул опытын, анын дагы билимин иштетип калайлы, колдонуп калайлы, жаштарга передавать этип калайлы деген максат дагы болуп калды. Ошол себеп менен бул реабилитационный центр ачылып калган. Негизинен өзгөчө реабилитационный центр, бул дагы бир өзгөчөлүгү бар. Эмне деген өзгөчөлүк? Өзгөчөлүктөрү көп деп койбойм. Негизги бул центрдин максаты, эң негизги максаттарынын бири дагы бул бир эле бала менен иштеш эмес, баланы курчаган анын үй бүлөсү менен дагы иштеш максат болгон. Себеби эле мен сиңдимди көрчүм да, сиңдим кызына эме дейт, сиңдиме мен боорум ооруйт, апам боору ооруйт, ар ким өзүнүн баласына дегендейчи. Себеби дегенде ал өзгөчө баланын ата энеси өзгөчө мамилеге муктаж. Өзгөчө көңүлгө муктаж болуп калат экен да. Алардын дагы көңүлү башкача назик болуп, бул деген баягы принятие деген нерселер бар да, сопротивление бар. Вот ошо баардык этаптардан өтүү, ага колдоо. Анан бир эле ата эне эмес, ал баланын эжеси болот, сиңдиси болот, бир туугандары. Алар дагы кичине каалайсыңбы, каалабайсыңбы, бул атмосферага аралашат. Алар дагы өзүнүн бир мындайча айтканда часть себя вкладывает да в это. Өзүнүн балалыгынан ойноп чыгып кетпей, ошо эжесин, сиңдисин карап отурат, жетелейт. Жетелеп чыкканда сырттан көчөлөрдүн аркына бала жестокий болот деп коет го. Балдар жакшы сүйлөшүшү мүмкүн, жаман сүйлөп көңүлүн оорутуп коюшу мүмкүн. Ал дагы психологический травма болуп калат. Вот ошолор менен иштеш дагы бул негизги максат болду да. Өтө өзгөчөлүктөрдүн дагы бири. Негизинен бул сиз буну пландап атканда эле мен аябай баа бергем. Себеп дегенде мен жеке баамда деле, көп ата энелер менен сүйлөшкөндө деле көп нерсени баамдайбыз. Бул аутизм деген нерсе жаңы эле келбеди Кыргызстанга. Анан бир нече жылдар өткөндөн кийин биз чарчаган ата энелерди алат экенбиз деп сиз менин пикиримди дагы бөлүшкөн. Бул балдар жакшы болуп кетсе жакшы болуп кетпесе, бул социалдуу бир жүк мамлекетке десек болот. Постоянный булардын уходу керек. И буларга плюс еще балким оорукчан, балким чарчаган ата энелерди алабыз дагы, биз кандайдыр бир социалдуу бир жарылууга келишибиз мүмкүн деп, ошон үчүн ата энелерге дагы мээнет керек экен. Эң чоң мээнет керек. Айрыкча, билбейм, азыр аябай чоң, азыр башташ керек деп койдум. Кече башташ керек эле, бирок бүгүн кече үлгүрбөй калдык, бүгүн башташ керек дегенчи. Бул негизи ата энелер менен көбүрөөк иштеш керек. Бул жөн эле бир эле өзгөчө бала менен эмес, именно ата энеге дагы басым жасаган. Азыр биз баягы эксперимент өзүңкүнөн кыласың да.
ошол эле сиңдим, ошол эле иним. Клиническое исследование. Клинический исследование, ооба. Анан эжемдин небереси болуп калды, ДЦП менен төрөлүп калды. Алар аябай сонун результатка келди. Азыр аутист кыз 15 жашка чыкты, азыр 9-класста бүттү. Биринчи ата энесине айткан эмеси, мен самостоятельно жашайм деген. То есть бул бала уже социумга аралашты. Өзүнүн оюн эркин билдирди. Өзүнүн эркин оюн билдирип, азыркы күндө өзү акча таба ала турган деңгээлге жетти. Канча жашында сүйлөдү эле биринчи сүйлөгөн сөз? Биринчи сүйлөгөн сөзү 8-9 жашында сүйлөгөн. Ага чейин сүйлөгөндөн тышкары дагы баягы аутисттерде кандайдыр бир дүйнөсү бөлөкчө болот эмеспи? Ооба. Колдорун силкип, стим деп коет го, Ооба. стимдери, ошолору бар беле? Албетте. Алар калдыбы бүгүнкү? Ооба. Демек, аутизм жеңсе болот. Жеңсе болот деп эмне? Бул эми оор эмес да, бул состояние. Ооба. Ошо состоянияны бир калыпта узагыраак кармаса болот деген. Баягы жиниң келгенде постоянно жиниң келип жүрбөйсүң го. Жиниң келүү деле бир состоянияда. Анан довольно отурган деле бир состоянияда, там спокойно отурган дагы бир состояние, да? Кубанып отурган бул бир состояние. Бир состоянияда түбөлүк жашай албайсың да. Ар бир состоянияда болуп чыгабыз. Бул аутистте деле ошондой. Ар бир состоянияны алар дагы жашап өтөт. Бир туруп спокойный. Жакпаган нерсе келип калса, мисалы үчүн мону мондой жылдырды, мага угулган жок. Алардын кулагынын ичинен чыйып кеткендей угулду. Мисалы үчүнчү, ал аны көбүрөөк раздражать этет да. Конечно, ал жаман көрүп карашы мүмкүн, жини келип бир нерсе айтышы мүмкүн, аны жок кыла албайт. Аны нормальный адамда деле ал нерсе болуш керек. Это норма. Бирок социальный жашоону алып бара алат уже. Социумга аралашат, өз акча таба алат, өз алдынча жашай алат, турмушка чыгып бала төрөсө карай алат. Биз ошол нерсеге жетиштик. 9 жашар баланын бүгүнкү күндөгү состояниясы кандай? Иним баласы. Алар көбүнчө Россиядан лечение алып жүрүштү. 4 жыл Питерде алышты, акыркы 5 жыл Москвада алышты. Алар бул жакка көчүп келгенине бир 2 жуманын тегереги болду. Бирок жылыш жакшы. Биздин реабилитационный центрге ошо 3 жылдан бери келет. Каникулда 2 ай, 3 ай бул жакта тоже дополнительный көзөмөл алат. Азыр мектепке барып атат. Албетте андай сонун жылыш бардыгы сонун болуп кетти дегенден алыспыз. Бирок салыштырмалуу было-стало намного лучше. Азыр сүйлөйт, өзүнүн оюн билдирет, өзү эмне кылып атканын түшүнөт, бир нерсе керек болсо кимге барышын билет. То есть акырындыктан социализацияга алып барайт атабыз. Биздин элде негизи эле мондой го, көп четтен келген алымды угабыз, илими азыраак болсо деле чет жакка барып келип, ошол жактан лечение алып келдим деген сөздү айтыш үчүн барабыз кээде. Бирок мен өзүм да балам өзгөчө болгон үчүн билем да. Бизге деген айрыкча ушул өзгөчө балдардын реабилитациясы боюнча Дагестандан, Россиядан келип, бул жерде реабилитация алып кеткендердин көбүн тааныйм, билем да. Анан сиздердин реабилитациялык борборго келген балдарга кандай өзгөчөлүктөрдү бересиздер, бөлөктөргө караганда? Эмнени ала алышат? Эң биринчи, өзгөчөлүк, мону өзгөчө кылып беребиз дегенден алыспыз. Мисалы үчүн могул аппарат эмеде Кыргызстанда 2 эле жерде бар экен. Бизде жана Бишкекте бир центрде. Биз дагы ушул кандай аппараттар керек болсо, ошону алып келип биринчилерден болуп коюп, көбүрөөк ТМС деген аппарат, диагностика койгон аппарат, ошто 2 эле адамда бар. Биздин центр, бириси дагы бир жерде. 2 эле жерде ошто бул деген мындай өзгөчөлүккө киреби кирбейби билбейм, но стараемся, что максимально. Бирок эң негизгиси, бул прям басым жасап айтып кетем буга, бизде комплексный. Баардык адистер бар. Комплексный лечение берилет. Ошол жагынан, ошон үчүн жакшы результаттар тез болот десем болот.
реабилитациялык борбордо мисалы үчүн бул командадан турат, Ооба. специалисттерден турат. Сиздердин специалисттер канчалык квалификациялуу? Бул жерде мисалы үчүн азыр бир кызыбыз эми кандидатурасын жактап атат, кандидат медицинских наук. Главврачыбыз 40 жылдык опыты бар, өзгөчө балдар менен акыркы 15 жылдан бери иштеп жүргөн адам. Кыргызстандагы бар баягы признаниялар деп коет го, ардак грамота, благодарность письмо эмелердин баардыгын алган, то есть эмеси өзүнүн деңгээли жогору адис десем болот. Бир эле алар эмес, биздин АФК, ЛФК адистерибиз дагы аябай билимдүү, анан өзүнүн ишин тагатар аткарган кесипкөй балдар, кыздар иштешет. Постоянно бул бир жылда бир жолу эмес, кандай мүмкүнчүлүк болсо, мисалы үчүн Кыргызстанга могу акыркы келген эмелер Англиядан келип бул жакта курс өтүп кетишти да. Ал курста биринчи очередь биздикилер сөзсүз түрдө барат. Независимо канча турат. Биринчиден адис өзү каалайт ошону, анан биз сөзсүз түрдө ошол нерсени приоритет коебуз, дагы ошого жөнөтөбүз, окутабыз. Кээ бирки адистердикин биз өзүбүз төлөп берип окутабыз, мүмкүнчүлүгүнө карай. Кээ бирки адистер бул мага керек, мен өзүм төлөп барам дегендер бар. Андай адистер иши болботушу да, жакшы көрсөткүчтөрдү көрсөтөт. Анан жылына жок дегенде бир жолу, эки жолу сырттан адистерди алып келип, бул жерде еще квалификацияны жогортулатабыз. Азыркы күндө мына Дагестан менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атам, ал жакка биздин балдарды жөнөткөнү. Былтыр Казакстан менен сүйлөшүүм өтүп бара албай калды эле, бирок быйыл ал жакка жөнөтө турган ниеттер бар. То есть постоянно над этим работаем, улучшаем именно квалификацию сотрудников. Бул эң негизги нерселер. Анан бүгүнкү турган сиздердин центриңиз аябай чоң, 3 кабаттан турат экен, бирок мындан да чоң кылып, комплексно кылып, чоң бир борбор ачабыз деген кадамдын алдында турасыздар. Ошол тууралуу дагы айтып кетиңиз, анонс. Ниет бар, эми ал дагы билбейм кантип бүтөт, баштай береличи деп ниет кылып жер алынып калды эле. Мына 2 жыл чозулуп кетти, уруксат алуу кагаздары. Кудай буйрса мына жакынкы күндөрү алдык. Уруксат кагазды курсаңар болот деген. Эми азыр бир аз финансирование жагын караштырып атабыз. Кудай буйрса быйыл күзгө ишке уже стройка башталып калат деген ниеттебиз. Ал жерде бир эле биздин максат, бир эле өзгөчө балдар менен гана иштебестен, мындай нормотипичный балдар менен дагы иштешүү деген максатты коюп атабыз. Себеби дегенде азыр гиперопека менен дагы здоровый баланы дагы нездоровыйга ата-энелер өздөрү айландырып алган учурлар дагы көп кездешип атат да. Мисалы үчүн элементарно жерге мындай кагаз түшүп кетишет, же ташты алып колу менен кармай албаган балдар бар да. Здоровый бала, бирок ошол колду иштетүү ата-энелер биринчиден берген эмес. Мисалы үчүнчү да, же болбосо мен өзүмүн эле жакын тааныштарымдын баласы тиштери ара болуп кеткен да. Бала 3 жашка чыгып атат. 3 жаштын баланы эмне үчүн десе, ушул күнгө чейин каттуу нерсе жей элек экен. Бананды дагы блендерден өткөрүп берет. Жанагы пюрелерди берет. Тиш өзүм мага керегим жок экен деп таштап кетиптир. Биздин главврач айткандай, кыргыз сөөк кажып чоңойгон, бер сөөктү дегендейчи. Сөөктү кажытып, тиш өзүнүн функциясын аткарбаса, тиш дагы бузулат экен да. Бул абсолютно здоровый бала. 3кө чыкты, апа деп сүйлөй элек. Здоровый бала. Бардык нерсеси норма. Бул ошо гиперопеканын аркасынан келип калган нерсе. Чуркап баса албайт. Басат, отурат, турат. Мындай карасаң нормальный. Бирок чуркабайт. Эмне үчүн? Постоянно ата-энеси көтөрүп жүрөт. 3 жашта. 3 жашта. Өтө жакшы көрөбүз. Ошо өтө жакшы көрүүнүн артында дагы мындай
проблемалар жаралып калат да. Негизинен кыргыз данышман дейт го. Бизде илгертен Кавказ элдеринде деле чоң ата чоң энесинин көзүнчө, улуулардын көзүнчө балдарың эркелетип өтө эле монтип баласак болуп кетсең Уят дечү да. Ошол нерсенин дагы данышмандыгы бар экен да көрсөң. Өзүнүн глубокая философия жаткан экен да анын артындачы. Просто кыргыз жаман болот деп кыскараак түшүндүргөн. Да, ошол максатта азыр ошо нормотипичный балдар менен дагы кошо иштешүүнү алып баруу, раннее вмешательство эмени киргизүү. Раннее вмешательство бул еще пландаштыруу маалында. Жок дегенде бала түйүлдүк болуп эненин ичинде жаткан маалда уже ошол маалда аракет кылыш керек да. Бул жок дегенде. Жок дегенде. Себеби дегенде мисалы үчүн маникюрда иштеген кыздар азыр бизде көп иштеп атпайбы да, боюнда бар. Бирок кечке отурат дагы пилицетип жанагы чаңды жутат. Красканы жутат. Ацетон бар. Анан бала постоянно кысылып турат. Кыймыл жок ал жерде, баспайт, кечке отурат. Баланын жана айткандай мээсинин түзүлүшү ата эненин кыймылынан. Эне канча көп кыймылдаса, кислород жакшы жетип, түйүлдүктүн мээси туура калыптанат. Вот каякта жатат. Болбосо, значит, ошол нерсени киргизишибиз керек. Ошол нерсени элге айтып жеткизишибиз керек. Ал эне, болочок эне 20 жашар кыз болушу мүмкүн. Ал оюнда дагы ойлобошу мүмкүн, ал билбейт. Ал антип отуруп алып акча тапканы баласына эртең ушундай кыйынчылык жаратып атканын ал өзү сезбейт да. Ошону биз айтып жеткизүү биздин максат, биздин милдет деп ойлойм да. Ошол раннее вмешательствону киргизип азыр ошонун үстүнөн иштеп атабыз. Кыскасы максаттар аябай чоң. Кудайым буюрса, эми ниетти кылдык, Алла Таала өзү жардам берип, өзү кандай кылып каяктан берекесин берет, ошону бүтүрөбүз деген ниеттебиз. Биз көрүшүп да кайрылабыз. Сиздерден көп нерсе талкуулайбыз. Жактырууну басасыздар, бөлүшөсүздөр, анан албетте дуа кыласыздар. Себеп дегенде түштүк регионунда, Ош шаарында ушундай бир чоң борбор ачылып калса, Рете эжекебиз өзү үй бүлөсү менен меценат кылып атат, мындайча айтканда. Өзүнүн чөнтөгүнөн ошол жерлерди сатып алып, ошол борборду курган аттанып турат. Ошого сиздердин дуаңыздар керек. Анан албетте биз дагы тилектешпиз. Көптөгөн балдардын ушундай мен бүгүн 15 жашар кызыбыз нормотипичныйга чыкты десеңиз аябай сүйүнүп атам. Көпчүлүк себеп дегенде 4-5 жашка чейин эле бул чыгып кете алат, бул состояниядан болбосо андан кеч болуп калат деген докторлор көп да. Эми докторлор дагы ар түрдүү да. Ар түрдүү да. Эми биз бул аутизм негизи изилденip бүтө элек нерсе да. Аутизмдин азыр 500дөн, почти 600дөн ашык эмеси бар. Мен 2 жыл мурун статистиканы караганда 587 түрүн айтылган да. Бирок ошонун ичинде дүйнө жүзү, Кыргызстан эмес, дүйнө жүзү 206 түрү менен гана иштешет. Ошону гана азыр изучать эткилген. Калгандары иши изучать этилип бүтө элек. Жарымдан көп. Анан эч ким айта албайт да бул нерсени мынау күнү бүтөт, мынау күнү башталат, мынау күнү токтойт деген нерсени. Нет. Биз өзү ошо баланы алып келгенде, баланы көрүп, ошол ар бир кыймылын, ар бир сөз, ар бир көз карашын байкап, ошол менен анан бул жерде консилиум түзүлүп, врачтар бир нече врач топтолуп, анан ошол баланын үстүнөн анан программа түзүлөт да. Бул деген канча жылдык опыт, канча жылдык мээнет, канча жылдык билимдерди колдонуп, канчалаган адамдын опытын, исследованияларды колдонуп, анан ар бир балага коюлат. Ошон үчүн баягы мен деле көрүп калам, айрыкча ата энелер дагы ушундай мынандай болбойт экен. Мен уктум деген нерсе бар да. Сен эмнени уктуң? Бул жерде деген дүйнө жүзүнөн практикасын алып атат, опытын алып атат. Ар бирин дүйнө жүзү изилдеп бүтө элек нерсени сен кантип изилдеп, кантип бир ооз менен айтып кое аласың? Это же невозможно. Поэтому барлык нерсеге биз ниет кылабыз шифалаудан. Анан эң чоң маселе бар. Бул акыркы маселе болсун. Бул менталитет маселеси. Бизде бала кичине кабыл алуу деп атабызбы?
ата эненин кабыл алышы негизи эле кыйын го. Анын медиктер дагы айтат, кабыл алган күндөн тарта дарылануу башталат депчи. Ага үстөккө бассак болот дагы биздин менталитет боюнча эки жака бири бирине душмандашат дагы. Сен тарап күнөөлүү же сен тарап күнөөлүү, сен күнөөмөн болуп жатып калышат. Муну үй бүлөлөрдө эмне дейсиз? Ошон үчүн биз азыр психологиялык жардамдарды көрсөтүп атабыз. Азыркы күндө дагы келип бекер ата энелер, ошо чоң эне чоң аталар биздин психиатрдын, психологдун жардамын алып, мындай болгон суроолорун берип, суроолоруна жооп алып кетсе болот, ошолор менен иштешип атабыз. Бул негизи менталитет маселеси чындыгында аябай чоң көйгөй. Көйгөй биринчи эмнеде жатат? Надежда менен убакытты уттуруп койгондо жатат. Мисалы үчүн, 1 жашында эле байкадың, балаңа сүйлөсөң, бала сага көңүл бурбай атат. Атына чакырсаң, атына карабай атат. Сен уже байкадың ал нерсени. Байкаганда эле, чото ушундай болуп атат деген нерсе менен сразу адиске алып барбай, бул өзү ушундай да. Или 2 жашка чыгып тили чыккан жок, апа дегенди, суу дегенди айткан жок, мисалы үчүнчү. Даже деп айтпаган балдар бар да. Суу деп айта албаса дагы дейт го, деп айта албаган балдар бар. Ошону байкайт да ата эне. Байкаганда, менин бул эркек бала да деген. Кече күнү эле бирөө алып келди. Эркек баласы уже 3кө чыгып атат. 0 реакция да. Өзү менен өзү 100% аутист, невооруженным глазом көрүнүп турат. Суроо берсе, эмне үчүн ушул малга чейин эметтиңер десе, бул эркек бала да дейт, кызымда унака болгон эмес дейт да, кызымда нормально эрте эле сүйлөгөн, эрте эле эметкен, типа эркек бала кечирээк сүйлөйт. Эркек баланын тили кечирээк чыгат, эркек баланын буту кечирээк чыгат деген нерселер менен убакыт өткөзүргөн. Дагы бирдеке бар. Менин досум же болбосо менин акам 6 жашында мектепке барганда сүйлөгөн. Андай деле бар. Андай дагы эметет, бирок 6 жашка чейин тили так чыккан эмес болушу мүмкүн да. Аларын билбейт го да. Бирок сүйлөгөн да. Бул деген такыр сүйлөбөй атат. Анан чоң энеси, чоң атасы же тайнеси, тай атасы дагы эметип койгон учурлар болот да, мындай пут тосуп койгон учурлар болот. Ой, эч нерсе эмес, илгери балдар ушинтип эле чоңойгон. Мисалы үчүнчү да, кечке эле өзүң карай берсең ушинтет да деп, мисалы үчүнчү. Вот ошого окшогон тосуулар убакытты уттуруп койгон учурлар болот. Анын артында, мисалы үчүн азыр бир баланы тайнеси көргүсү келбеген үчүн бир тууганы алып жатат да. Үйүндө көргүсү келбей. Тайнеси үйүндө көргүсү келбеген үчүн. Чоң энеси жок, апасы менен жашайт, апасы менен жашайт, бирок тайнеси көргүсү келбеген үчүн ал тууганы менен жатат. Бирок тайнеси эмне үчүн көргүсү келбейт? Тайнеси түшүнбөйт да, бул өзгөчө бала экенин. Или түшүнгүсү келбейт. Хадистерде дагы айтып калат, талымдар, өзгөчө балдар бул мейиштин көпөлөктөрү деп айтылат экен го. Айтор ушундай, достор, Зарит эже менен байланышты биз баракчаларын шилтеме аркылуу калтырып кетебиз. Инвестиция кылам десеңер, Москвадан жардам кааласаңар же болбосо баягы аутист деген синдром менен отуруп, чөгүп, 5 жаштан өтүп кетсе сүйлөбөй калат экен деген ойлор менен отурсаңар, андай эмес. Зарит эженин өзүнүн сиңдиси сүйлөп жакшынакы болуп, орто мектепти бүтүп атат, ошондуктан чөкпөңүздөр. Анан эң сиздерге мындай бизге пайдалуусу сиздердин жактырууңар, бөлүшүүңөр, анан албетте дубаңыздар. Коноктогонуңуз үчүн рахмат. Сонун маек куруп, керектүү пайдалуу маалыматтар менен бөлүшкөнүңүз үчүн рахмат. Дагы эгерде талап болгон болсо, көрүшкөнчө. Эшигибиз ачык баарына дайыма.
келиңиздер, силерге рахмат. Ушундай бир сонун маекти куруп, кимгедир балким пайдалуу болот. Кимдир бирөө чындыгында там үмүтүн үзүп койгон болушу мүмкүн эле. Келгиле, балким кимдир бирөө там акчасын коротуп арендада жашап жүрөт. Тоже келгиле, мага Россияда алды маселени деле карайбыз дегендейчи. Рахмат чоң сиздерге да. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө.